Саламатсыздарбы? Биз бүгүн ахваттар тууралуу үйрөнөбүз. Ахват деген эмне? Ал эмне үчүн керек? Биз аны кай жерден көрсөк болот? Биз ал үчүн өзүбүздүн профилге өтөбүз. Профилибизге өткөнүбүздө статистика деп чыгат. Статистика бөлүмүнө кирип биз өзүбүздүн бир жумалык ахваттарды көрсөк болот. Статистика бөлүмүнө өткөнүбүздө биздин профиль менен болгон бир жумалык байланышты көргөзөт. Биз ал жерден канча адам биздин аккаунтка кирди, канчасы бизге комментарий жазып, кыймыл аракет жаратты, кайсыл публикацияларыбыз көбүрөөк ахват алды, көбүрөөк лайк алды, комментарий алды, ушулар тууралуу билсек болот. Акыркы сиз койгон историялар канча показ алды, ахватчаны аккаунттарды көрсөк болот. Кайсыл күнү аккаунттар көбүрөөк биздин профилге кирди, кимиси сайтка басты, кимиси канча адам биздин профилге кирди. Мисалы үчүн мынакей посещение профиля 143 дейт. Нажатие на адрес сайта 3, на кнопку электронный письмо жазганы эч ким кайрылбаптыр. Звонокко дагы эч ким кайрылбаптыр. Мынтип дагы көрсөңүздөр болот ахватты. Ахватты биз кантип көтөрсөк болот? Ахватты көтөрүү үчүн биз продающий реклама чыгарышыбыз керек болот. Продающий рекламаны биз кантип чыгарабыз? Кай жерден алабыз? Ал үчүн биз өзүбүз шаблон жасашыбыз керек. Рекламный шаблон жасашыбыз керек. Жана өзүбүз текст жазышыбыз керек. Если сиз текст жазганы менен сөз байлыгым жок деген болсоңуз, анда кандайдыр бир товарды алып, анын астындагы описаниясын көчүрүп алсаңыз болот. Если мен аны ошондой кылып жаза албаймын деген болсоңуз, ошол жердеги текстти басып турган болсоңуз, копировать деп чыгат. Сизге кай жерден кай жерге чейин керек. Ошол жерден копировать кылып, өзүңүз кошуп жаткан постко, сүрөттүн астына жазып алсаңыз болот. Ахватты көтөрүүдө сиз дагы бир жолу бар. Сиз кандайдыр бир гифке, кимдир бирөөнүн гифине катышып, ахватыңызды көтөрсөңүз болот. Подпискаңызды көбөйтсөңүз болот. Бирок гифке катышканыңыздан кийин, гиф аягында бүткөндөн кийин сизге подписка болгон адамдардын санын кармап калуу кыйын болот. Ахватты өз деңгээлинде кармап калуу кыйын болот. Ошон үчүн сиз ахватты өзүңүз публикация, сторис чыгаруу менен көтөрсөңүз болот. Ал үчүн сиз күнүгө жок дегенде бирден пост чыгарышыңыз керек. Пост деген эмне? Пост деген мына биз чыгарган публикациялар. Жана биз чыгарган видеолор. Ахватты көтөрүүдө дагы эң чоң роль ойногон бул сторис. Сторизди канчалык бат чыгарган болсоңуз, ахват ошончолук көп болот.